Айзақар Пүркін айтсаңыз, мен Лағлан айылы бойынша хат жаздым эле. Өткөндө кирбей калган экен. Кара Суу району Мады айыл өкмөтү Лағлан айылы. Канча метр жетпей калды. Мурун алышчу эле булар. Мам картографиянын өкүлү да бар эле бул жерде ченөө иштерин жүргүзгөн. Жооп берсин ким? Саламатсыздар. Госкартография Жакыпов. Лағлан айы боюнча бизде данныйлар бар. Силер жазылганда 1800 үйдө деп жазылып атат. Ал чындыкка туура келбейт. 1000 азыр телефону менен бар калып калды. 1600-тün тегерегинде эле высота да Лағландыкка. Ошол тегерек район бүт эле ылдыйда жайгашканда 1800 болушу мүмкүн эмес да. Ага чейинки айылдар кирип жүрөт да, мына Бекжар, Алгабас деген айылдар кирип жүрөт. Анан нары өткөндө ал айылды билесизби, билбейсизби, тоонун койнунда анан высотасы кантип жетпей калды. Сизде кагаз барбы ошо өлчөгөнүңүз? Бар, аны эме менен бере алабыз сизге, карта менен мындай да кат түрүндө суроо болбош керек да. Кат жазгам, кат түрүндө бергиле, элдер күтүп атат да. Ошол сиздердин катыңар менен ошол элге айтышыбыз керек. Бирок алыс баягы барууга алыс болгон айылдардын катарына ал айылды кошушубуз керек. Чындап эң тоонун түбүндөгү туруудан доступный айыл да. Мага кат үстүндө бериңиздер, ошо высотасын өлчөгөнүңүздөр боюнча. Ар бир айылды өлчөп келдиңиздер да. Ала. 1540 болуп атат да высотасы, может алыстыгы менен каралып көрсө болот да. 1540 болуп атат. Сизде барбы ошол Лағлан айылы? 1540 метр болду да, ийик деген. 1540. Макул.